Жылдыз Арсланбековна, азыр сиздер мыйзамды колдойсуз. Мыйзам керектүү мыйзам экен. Анан социалдык контракт боюнча 200 миңден сууда бересиздер, туурабы? Канча кишиге бересиздер? Азырынча 1000 киши деп пландаштырып атабыз, биринчи көрөйлү. Пилоттук программа багытында, Ошол сыяктуу. 100 миңден канча киши азыр алабыз деп кезекте турат? Быйыл 23 000 үй бүлөгө беребиз. Азыркы учурда 4257 арыз түштү. 23 миң үй бүлөгө акча бар, Акча бар. Анан эми 200 миңден сууда берсеңиздер, азыр Жылдыз Эсенбековна салык кызматын айтты, толук кандуу жооп бере албады да салык кызматычы. 200 миңден алып туруп швейный цех ача турган болсо, сөзсүз түрдө ККМ аппарат алыш керек болот, туурабы? Эми 200 миңди бул оборот Салык кызматынын өкүлү сизге кете албайт да. Жеңилдик бере турган шартын карашыбыз керек да бизчи. Жеңилдиктер берилген, жана айтып кеткендей. Ошондой эле жана ККМ болсо, ККМ алар колдонбойт, анткени ал деген мисалы өзүнүн дүкөнү барып, ошо дүкөн аркылуу жарандарга сатып алса, анда ККМ колдонот. А жанагы экспортко жиберсе, же болбосо ошо эле дордойго сатса, ал деген ККМ алга колдонбойт ага. Ал жанагы счет фактура менен колдонсо болот да. Жок, эми сиздер эртең киргизесиздер да бар. 1-июлдамы качан кирет? Жок, ал ККМ кирген. Кирген, жок, толук кандуу бүт алгыла деп. Ооба. Андан тышкары азыр деген биз ушу жана ККМ боюнча ККМ керек болсо, ал деген азыркы учурда жана кыргыз индустрия менен иштеп атабыз. Аяктан ККМ аппараттары чыгып баштады уже. Бизге мына 30 миң биринчи берилет, ошону биз таратып беребиз акысыз. Сиздер эми ушул жагын карап, биз эми бул программа мындай болуп атат да, жакыр үй бүлөнү жакырчылыктан чыгаруу багытындагы жакшы программа да. Анан жеңилдикти жагында карашыбыз керек да. Салык кызматы түшүндүңүз да, бир карап чыгышыңыздар керек. Эми биз 200 миңди алып, сатуу сбыт жагында карашыбыз керек да. Жарайт, Рахмат.